Рахмат Айда Камчыбек. Бұл эми мыйзамды ылайык келтирүү деп атпайбы? Мен ылайык келбей калган жерин айтайынчы. Асыресе бұл мыйзамга ылайык биз баягы метрикке жөнүндө айтып атабыз да, туулгандыгы тууралуу көйлүк, акт, маалымдама депчи. Эми баяндамачылар айтып калачы, метриканын аталышы кандай өзүнүн документтин? Төрөлгөндүгү жөнүндө күбөлүк. Туулгандыгы жөнүндө күбөлүк. Орусчасычы? Свидетельство о рождении. Катар кайсаңыз? Свидетельство о рождении. Кыргызчасы туулгандыгы тууралуу көйлүк, а? Эми ушунун өзү жазылышы туурабы? Туура деп эсептейбиз. Туура деп эсептейсиңерби? Мен туура эмес деп эсептейм да. Айда Камчыбек, эми сиз тилди барктаган адамсыз да. Бизде кыргызда малды айтат. Уюң тууду, итиң тууду, уюң тууп ууз ичип атам деп айтат да. Итим тууду күчүктөрүн ээрчип жүрөмдөчү. Аял кишиге антип айтпайт да. Келиниң төрөдүбү, кызың төрөдүбү, байбичең көз жардыбы дейт. Анан кандай болуп калат бул? Бизде родильный домдан да тууткана деп, публичный домду кууткана деп айтышыбыз керекпи? Кой туат да, кочкор кубат. Анан туулгандыгы тууралуу, төрөлгөндүгү тууралуу көйлүк деп айтсак болбойт беле? Рыскелди Ченебекович, мен Тилек Батырканович жооп берерден мурун, эгерде байкаган болсоңуз, төрөлгөндүгү жөнүндө күбөлүк деп жооп бердим. Анан бул киши эмнеге сөздү жулуп алды билбейм. Мен сиздин оюңузга терең кошулам, төрөлгөндүгү жөнүндө күбөлүк деп ошол позицияда келетам. Ошентип жооп бердим сурооңузга. Биздин негизги максат бул эми лингвисттердин жумушу, кандай туура жазылыш керек. Биздин негизги максатыбыз бул ошол калкты тейлөө борбордогу негизсиз түзүлгөн кезектерди жоюу болчу. Ошол максатты көздөп көптөлгөн өзгөртүүлөрдү киргиздик. Ал эми мен оюңузга толук кошулам. Төрөлгөндүгү жөнүндө күбөлүк деп жазылыш керек. Көрдүңүздөрбү, урматтуу өкмөттүн адамдары? Депутат туурасын айтып атат. Бизде төрөткана дейт да, тууткана деп айтпайт да. Туурабы? Качан кайсы жерде жазылып турду эле? Анан ушуну ылайык келтирбейсиңерби? Мен учкунда башкы директор болуш деп эки башка документти көрдүм. Бирөөсүндө бир эле уу жазылат, туулгандыгы. Тууралуу деп эки уу кетип калган. Силер мамлекеттик каттоо кызматы ушуну образецин, үлгүсүн өкмөттөн өзгөрткүлө. Төрөлөт, өлөт. Анан туулду деп малды айтат. Уюң туат, эчкиң туат, итиң туат. Катырың туубайт да, катырың төрөйт да. Ошону ылайык келтиришиңер керек болчу. Эми үчүнчү окууда кантип ылайык келтиресиңер? Ошентсе да айтып коеюн, жаңы үлгүсүн метрикенин, туулгандыгы тууралуу, төрөлгөндүгү тууралуу көйлүк десеңер, бул мамлекеттик тилге дагы жакшы болот да. Мына эми бизде буга чейин ар кандай кеткенде, мисалы медсестра деп коюптур. Аны кайта которсо Кыргызста медайым болуп калат. Медайымды кайта которсоң медгаз башка болуп калат.